Ташиев сотко келди. Бишкектин 1-Май райондук сотунда мамлекеттик төңкөрүш жасоо аракети боюнча сот отуруму уланууда. Жараян мындан ары ачык өтө турган болгон. Бүгүнкү отурумга Камчыбек Ташиевди жөө алып киришти. Буга чейинкилеринде ал унаа менен короого кирип кетип жаткан. Белгилей кетсек, аталган иште УКМКнын мурдагы төрагасы Камчыбек Ташиев, экс башкы прокурор Курманкул Зулушев жана Жогорку кеңештин мурдагы төрагасы Нурланбек Тургунбек уулу башкы фигуранттардын бири. Камчыбек Кудушевич, у нас пару вопросов можете ответить? Вот вы были на ОЗ ФНБ. Вот такая группа лиц, вот типа возили лимузин, такие лица были, да? Что вы можете, как вы не заметили, что собралась такая группа лиц? Hareket жазадыңыз беле, Камчыбек Кудушевич. Бийликти күч менен басып алып аракет жасадыңыз беле? Ответьте на вопросы. Москвада нөшөрлөп жааган жамгырдан кийин көчөлөр суу астында калды. Москвада нөшөрлөп жааган жамгырдан улам көчөлөрдү суу каптады. Айрым жерлеринде суу унаалардын дөңгөлөктөрүнөн ашып, автобустардын ичине чейин кирген. Кузьминки районундагы Восток соода борборунун чатырынан да суу өтүп кеткен. Ашынан бар турат. Тупо булар чай ичип отурат кел. Кызың ыйлап жатса, биз барып сооротуп бермек белек. Чай ичип отурушат. Тез жардам чакырган эне дарыгерлерге нааразы болду. Сокулук районундагы аялдын тез жардам кызматы тууралуу видеосу коомчулукка талкуу жаратты. Видео кайрылууда ал кыздын дени табы көтөрүлгөн учурда жүзүүчү кызматы чакырууга келбегенин билдирген. Анын айтымында кийин өзү тез жардам станциясына барып, кызматкерлердин чай ичип отурганын көргөн. Ошондой эле аял станцияда аны сыртка чыгарып жиберүүгө аракет кылышканын жана телефон аркылуу орой жооп алганын айткан. Бул маалыматтар азырынча аялдын билдирүүсүнө гана негизделген. Окуя боюнча тез жардам кызматынан расмий комментарий бериле элек. Мындай вариантта эмоциялуу жана талаштуу сөздөр азайтылып, маалымат тең салмактуу берилет. Бишкекте эркек киши аялынын унаасын өрттөп жиберген окуя текшерилүүдө. Милиция билдиргендей, 13-июнда аял жолдошу мас болуп жаңжал чыгарганы боюнча арыз жазып, 56 жаштагы адам үй бүлөлүк зомбулук фактысы боюнча камакка алынды. Ошондой эле жубайы жолдошунун автоунааны өрттөгөнү боюнча арыз жазуудан баш тартканына карабастан, факты боюнча өзүнчө текшерүү жүрүп жатат. Материалдар сотко жөнөтүлдү. Коопсуздук арканын тагууну унутуп коюп, кызды аркансыз ыргытып жиберишкен. Бразилиянын Сан-Паулу штатындагы Лимейра шаарында экстремалдуу аркан менен секирүү учурунда кайгылуу окуя катталды. 21 жаштагы кыз ишемби күнү эртең менен уюштурулган бийиктиктен секирүү маалында каза болгон. Күбөлөрдүн айтымында, иш-чараны уюштурган компаниянын кызматкерлери коопсуздук аркандарын катышуучуга тагууну унутуп коюшкан. Натыйжада кыз коргоосуз абалда секирген. Окуя тууралуу маалымат жергиликтүү убакыт боюнча саат 9:55 келип түшкөн. Дароо эле окуя болгон жерге полиция, өрт өчүрүүчүлөр жана тез жардам кызматы жөнөтүлгөн. Бирок тез жардам келгенге чейин кыздын каза болгону аныкталган. Учурда Бразилиянын жарандык полициясы окуянын бардык жагдайларын териштирип жатат. Сонун жаңылык, сиз билген жана иченген Умбем клиникасы эми сизге дагы да болсо жакыныраак болду. Анткени бизде жаңы филиал ачылды. Андыктан келип, өзүңүздүн жана жакындарыңыздын ден соолугуна кам көрүшүңүздү сунуштайбыз. Биздин жогорку даражадагы дарыгерлер төмөндөгү адистиктер боюнча кабыл алат. Стоматология, гинекология, терапия, лор, хирургия, педиатрия, урология, УЗИ жана башка адистиктер. Лабораториялык анализдин 5000ден ашуун түрү алынат. Жогорку даражадагы стерилизациялоо. Биздин дарек ВДНХ метросу, Кондратюка көчөсү 2. Телефон номерибиз 8925 103 22 55. Кабыл алууга алдын ала жазылып келүүңүздөрдү суранабыз. Умбем клиникасы. Сиздин ден соолугуңуз, биздин камкордук. Мусор төккөн чыктым. Эл басып келген жеринен эле өзүңөр көргөндөй эле. Бишкекте тургун таштанды челеге жетпей калгандарга нааразы болду. Ал көрсөткөн видеодон таштандынын көбү жерде жатканын, ошол эле учурда контейнердин жарымы бош турганын көрүүгө болот. Бул туура эмес достор. Муну тазалыктын кызматкерлери колу менен жыйнап кетет. Уялсаңар боло. Биздин деңгээл ушул деп кейиди ал.
Анкарада мөндүр жаап сел жүрдү. Туркиянын Анкара шаарынын Кахраман Казан районунда катуу мөндүр жаап нөшөрлөгөн жамгырдын кесепетинен сел жүрдү. Жаратылыш кырсыгынан улам айрым көчөлөрдү суу каптап, унаалардын кыймылы кыйындады. Жергиликтүү кызматтар селдин кесепеттерин жоюу иштерин жүргүзүүдө. Учурда жабыркагандар тууралуу расмий маалымат бериле элек. Энен жүрөгү чыдаш кыйын экен. Сиздерден көптөн көп суранабыз. Апалар, аталар, эжелер жардам берилечи. Ассалому алейкум, урматтуу кыргыз элим. Буга чейин сиздердин жардамыңыздар менен Турциядан 5 жолу операция болуп келдик. Эми 2026 жылы 6 операциябызга муктаж болуп турабыз. Сиздерден ошо $10.000 акчабыз жетпей турат. Сиздерден көптөн көп суранам. Баары өзүбүзгө караштуу, мошенниктерден эмеспиз. WhatsApp номерибизге да чалсаңыздар болот. Биздики баары баламдын видеосун да көргөзүп турам сиздерге. Сиздерден көптөн көп суранам. Баланын бир жери ооруса эненин жүрөгү ооруйт дегендей кыйналып кеттик. Азыркы мезгилде ушу тез арада бизге акча керек болуп турат. Баланын көзү жылтыраса эненин жүрөгү чыдаш кыйын экен. Сиздерден көптөн көп суранабыз. Баардык карталар өзүмө караштуу. Мбанк 210513 Жанаркүл Д деп чыгат. Россия өлкөсүнөн котором дегендерге Сбербанк бар, өзүбүзгө караштуу алдагы. Баардыгыңыздардан жардам сурайбыз терең ыраазычылык менен. Урматтуу кыргыз элим, апалар, аталар, эжелер жардам берилечи. Башка балдардай мектепке баргым келип атат. 40 операция болайын деп калды. 1 сомдон 10 сомдон да болсо жардам бериле. Аныч. Мусор төккөн чыктым мына. Эл басып келген жеринен эле мен өзүңөр көргөндөй эле. Макала чытай беришкен. Мына биринчи контейнерге чытай беришкен, экинчи, үчүнчү, калгандарын көрсөң пустой. Бизде эл ушундай да жалкоо. Жумуш эмес. Жөн эле таштандысын, монтип 1-2 шаг кылып басып коюп аяктарга салганда мээринишет да. Анан азыркы зумирлер дагы келип эле 3 күн иштеп эле выгорание алып беришет го. Көбүнчө ошолор эле да, могу таштандыларын могу жерге чыгарып иштай берет. Бул туура эмес да, достор. Муну деген анан тазалык сотрудниктер көрүп колдор менен жыйнап кетишет. Уялсаңар болом. Болбосо, вообще гейсин да ушунга канча жинин келбейт ушу, карасаңар эми. 2 контейнер полный, калгандары пустой. Биздин деңгээл ушу да. Биздин деңгээлибиз өнүкпөйүн, мамлекет эч качан өнүкпөйт. Мамлекет канча жолдор жасап, канча аракет кылып, канча сонун кыла бербесин, биздин адамдардын ан сезими көтөрүлмөй, деңгээли жогоруламайын. Ошондой эле болуп да. Машинанын баары турат. Тупо булар чай ичип отурат келип. Кызың ооруп жатса, барып соротуп бермек белек дешти. Сокулуктагы аялдын видеосу талкуу жаратты. Сокулук районунун тургуну видео кайрылуу жасап, тез жардам кызматына нааразы болду. Анын айтымында кызынын дене табы көтөрүлгөндө 103 кызматы жардамга келген эмес. Аял өзү станцияга барганда кызматкерлер чай ичип отурганын көргөнүн айткан. Ошондой эле анын айтымында ал жакта аны түртүп чыгарып жиберүүгө да аракет кылышкан. Мындан тышкары аял 103 кызматкерлери телефон аркылуу кызың ооруса барып соротуп бермек белек деп жооп беришкенин билдирген. Азырынча бул боюнча тез жардам кызматынан расмий маалымат бериле элек. Сокулуктун тез жардамына чалсам, мен кызым температура болуп,
Bular tuppa karabay gelsin çay içip otursak. Çay içip otursak bana. Скорый чакырсам, скорыйда 3 жолу чалдым да. Чалып кызым температура болуп келелечи десем, сенин кызың илип отса, температура болса, эмне биз барып сага сурат бермек белек деп ушинтип атпай берчи кызыңа телефонду деп. Кызым 5те болбосочу. Анан өзүм калчылдап кызымды больницага алып барып айтсам, мени түртүп чыгарып атышпайбы?